Анан Теңир Муса менен Аарунга мындай деди: Бул ниети жаман эл мага качанкыга чейин наалыйт. Исраил уулдарынын мага наалыганын угуп жатам. Аларга мындай деп айтып кой: Мен тирүүмүн дейт Теңир. Мага кандай айтсаңар, так ошондой кылам. Өлүгүңөр ушул чөлдө калат. Мага наалыганыңар үчүн эсепке кирген 20 жана андан жогорку жаштагыларыңардын баары өлүп ушул чөлдө каласыңар. Жепундун уулу Калеп менен Нундун уулу Жашиядан башкаңар мен колумду көтөрүп алып барам деп ант берген жерге кирбейсиңер. Душмандын колуна түшүп олжоо болот деген балдарыңарды мен ошол жерге алып барам. Алар силер жек көргөн жерди көрүшөт. Ал эми силердин өлүгүңөр ушул чөлдө калат. Балдарыңар чөлдө 40 жыл көчүп конуп жүрүшөт. Баарыңар чөлдө өлүп бүткөнгө чейин алар силердин ишенимсиздигиңер үчүн азап тартышат. Силер жерди 40 күн карап чыктыңар. Өзүңөрдүн күнөөлөрүңөр үчүн ошол күндөрдүн санына жараша 40 жыл жазаланасыңар. Bir күн үчүн 1 жыл. Мен таштап койгондо кандай болорун ошондо билесиңер. Мен Теңир мага каршы чыккан ушул ниети жаман элге айтканымды аткарам. Алардын баардыгы мына ушул чөлдө кырылып жок болушат. Муса жерди карап келгени жиберген адамдар кайра кайтып келип, бүт жамаатты Мусага каршы тукуруп, жер жөнүндө жаман сөз таратышты. Жер жөнүндө жаман сөз тараткан бул адамдар Теңирдин алдында жазаланып өлүштү. Жерди карап келгендердин ичинен Нундун уулу Жашия менен Жепундун уулу Калеп гана тирүү калды. Анан Муса ушул сөздөрдү Исраил уулдарына айтып берди. Ошондо эл кайгыга батты. Анан эртең менен эрте туруп, тоонун башына чыгып мындай деп айтышты: Эми биз Теңир айткан жерге барабыз. Биз чын эле күнөөгө баттык. Ошондо Муса аларга мындай деди: Эмне үчүн силер Кудайдын буйругун укпай жатасыңар? Мунуңар ийгилик алып келбейт. Барбагыла, анткени араңарда Теңир жок. Душманыңардан жеңилип каласыңар. Ал жерден силерге амалыктар менен канаандыктар каршы чыгышат. Алардын кылычынан өлөсүңөр, анткени силер Теңирди таштап койдуңар. Ошондуктан Теңир силер менен болбойт. Бирок алар болбой эле тоого чыга башташты. Ал эми Теңирдин келишим сандыгы менен Муса станда калды. Ошондо ошол тоодо жашаган амалыктыктар менен канаандыктар аларды талкалап Хормага чейин кууп барышты. 15-бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: Исраил уулдарына мындай деп айт: Силер мен берип жаткан жерге киргениңерде Теңирге жыты жаккан курмандык алып келүү үчүн бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка, же убада боюнча, же өз каалоосу боюнча чалынуучу курмандыкка, же майрамдарда чалынуучу курмандыкка бодо жана майда малдан чаласыңар. Ошондо Теңирге арнап курмандык чалуучу адам нан курмандыгына гиндин 1/4 бөлүгүнчөлүк зайтун майы кошулган эйфанын 1/10 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келиши керек. Бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка же башка курмандыктарга чалынуучу козуларды алып келгенде, ар бир козу менен кошо куюлуучу курмандыкка гиндин 1/4 бөлүгүнчөлүк шарап алып кел. Курмандыкка чалынуучу кочкор менен кошо нан курмандыгына гиндин 3/1 бөлүгүнчөлүк зайтун майы кошулган эйфанын 2 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып кел. Жыты Теңирге жаккан куюлуучу курмандыкка гиндин 3/1 бөлүгүнчөлүк шарап алып кел.